ачык айкын болмоюнча Кыргызстан өнүгө албайт. Мамлекет тарабынан коюлган тапшырма коррупцияга каршы күрөшүү системасын кайра карап чыгууну кыргызстандыктар кубаттоо менен кабыл алышты. Бийликтин бардык бутактарына катаал талаптар коюлгандыктан халктын бийликке болгон ишеними жогорулады. Бүгүнкү күндө жарандар өз укуктарынын бузулганы туурасында президентке жөн эле кайрылып тим болбой, аткаминерлердин аты жөнүн ачык айта алышат. Өзүңүз жакшы билсеңиз керек, 2015-жылдын 13-ноябрында Базаркон госрегистрдин жетекчиси өз кабинетинде 4 жолу мага бет аткан. Адам бир ок менен өлөт. А мен 4 ок менен өлбөйчү, 5 десе дагы тирүү калдым. Мен аткан ошол канкор мына бүгүн залда отурат. Базаркон айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 1 жылдан бери иштеп атат. Базаркон элин билесиз, мына 2010-жылда бизде кандай ушул окуялар болду. Адамдардын азыр жараланган жүрөгү дагы сакай элек. Биздин ушу Базаркон элин ушу шылдыңдап, ушул 38 калкты башкартып bir kankorda alıp gelip koyuştu, ayıl hükümet kılıp. Bizim жазбаган жерибиз, барбаган жерибиз калбады. Gezip betтеринде жаздык, урматтуу Шорума Шарипович. Бирок бир да жерден реакция болбоду. Мына бүгүн атай мен сизге өзүңүзгө жеке колуңузга тапшырайын деп арыздарды алып келдим. Ушул маселени чечип бербесеңиз, биздин Базаркон элинин адилеттүүлүккө, акыйкаттыкка болгон суусап турган үмүтү үзүлүп баратат. Эмне үчүн дейт? Биз эмне өлкө, криминалдык өлкөбү? Бизди ушу биздин кагазыңызды берсеңиз, биздин күнүбүз ушул адам өлтүрүүгө аракет кылган канкордун калдыбы? Базарконго ушу татыктуу айыл өкмөт башчысы жокпу? Базаркон эли айта албай атат. Мына өткөндө Базарконго 3 депутат, жогорку кеңеш депутаты келдилер. Бир дагы Базаркон айыл өкмөтүнүн депутаттары жыйынга келе албады ушул канкордон коркуп. Айта албады. Мына бүгүн бизге ушундай уникалдуу возможность келип калды. Мага да ушул сизге ушул жүзмө-жүз өзүңүзгө айтып ушул көйгөйдү айтайын деп. Мына бул жерде ушул Тарышевди актап салган Султанкадыр Бакыт деген мына судья отурат. Бушуну амнистия менен бошотуп салган. Бул жактан туруп мени шылдыңдап күлүп атат. Бул жогору жактан. Акыркы биздин өлкөдө бир акыйкаттык, чындык барбы? Сиз ушуну Базаркондо номер 1 ушул биздин көкүрөгүбүздө мык болуп сайылып турган ушул көйгөй. Ушуну чечип бериңиз, Шорума Шарипович. Менин бөлөк сөзүм жок. Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарындагы президент менен жолугушуу учурунда да жергиликтүү тургундар мамлекеттик саясатты колдоорун билдиришти. Азыр эми сиздин коррупцияга каршы күрөшүү ишиңизди жатып алып да туруп алып ушу телевизордон көрүп, элден угуп өтө кубанычта болуп, артка кетпей, астыга кетсе экен Кудай деп Кудайдан тилеп отурабыз. Сиз жалгызсырабайсыз, Кудай буйруса, эл сиз менен. Бүтүн эл колдойт сизди. Колдобогон ал өзү, значит, демек ал өзү кир болса керек деп ойлойм. Ошон үчүн сизге кажыбас кайрат, өмүрүңүз узун болсун, эл журт үчүн иштеңиз. Белгилей кетсек, президенттин катышуусундагы бул сыяктуу жыйындар өлкөнүн баардык региондорунда, Нарын, Баткен, Ысык көл, Талас жана Чүй облустарында өткөрүлдү. Жергиликтүү тургундардын суроолоруна мамлекет башчысы эле эмес, тийиштүү мамлекеттик орган жетекчилери да жооп берип жатышты. Бул жолу президент баардык жергиликтүү аткаминерлерге кайрылып, коррупция менен күрөш борбору менен гана чектелбей, аймактарга да жетээрин эскертти. Ошол жерде мына отурасыңар, бүт чиновниктер. Нокен, Базаркон, Майысынын каймага отурасыңар. Область, район жетекчилери. Силерди өзүңөрдөн баштагыла. Коррупция менен күрөш бир эле жогору жакта эмес, ал жакта тамаша кылып ал жакта эмес. Мына жакта да толтура бар. Ачык айтып коеюн, схемалар бар. Бу жака да келебиз. Мен азыр тапшырма бердим. Системный политический коррупция боюнча биз кайрадан карап чыктык баарын. Эмне жойулду, эмне жойулгон тактап бүтүштү. Районго чейин келебиз. Районда ЗАГСта эмне болуп атат, паспорт столдо эмне болуп атат, архитектордо эмне кылып атасыңар, госрегистрде эмне кылып атасыңар. Укук органы баардыгын билебиз, ойлогола билбейт деп. Баардыгын билебиз. Ошон үчүн эсиң бар этеңи жый дейт. Эсиңер бар этеңи жыйып, аяктан келгичекти, баштагы чакты түздөргүлөгөңөр. Ош жана Жалал Абад облустарына болгон 2 күндүк жумушчу сапарынын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков социалдык өндүрүштүк жана айыл чарба объектилерине барды. Мамлекет башчысы Ош облусунун Араван районундагы Бирлик үйрөнчүлүк айыл чарба кооперативинин ишмердиги менен таанышты. Эми кооперативтерди уюштуруп алсак керек. Азыр бизге эми сыртка экспортко чыкканга эмне жетпей атат. Сапат бар, Кудайга шүгүр. Бизге объем жетпей атат да, объем бере албай атабыз да. Сыртқа экспортқа алып шыққанға.
Geçen mına sağlık kodeksine özgörtülüğe girdi. Bilesiniz de girdi. Layıkal borbollar, kooperatifler ayıl çarvasından, maşına traksiyona stansiyalardan, büt barından bayağı kireçesi alıp salındı. Mülkten 50% mı? 50% mülkten. Al endiyiz. Eksport, import kirip atkan şaymandarga şeyin alınıp salındı. Az жақсар түзілді. Кеше 4-тінде қол қойдым мен ошоға, қол қойдым. Өздері өндірсін өздері. Іштесін. Бірақ эми баягы керектүү шаймандарды анан сыртка продукцияны сатканда уюшуп алып биригип алып кылбасаңар болбойт да. Президент ошондой эле Ош облусунун Өзгөн районундагы Аталык Өзгөн ишканасынын Элдан Аталык агро өнөр-жай комплексине барды. Ишкана жергиликтүү фермерлерди сапаттуу үрөн менен камсыздап, чеснок жана сафлор өстүрүү жана кайра иштетүү менен алектенет. Бүгүн майрамдык Президент Сооронбай Жээнбеков аскерлер менен бир үстөлдө отуруп, Аталык мээрим менен аскерге тамак сунган бул кадр Жалал Абад облусундагы 20-27 аскер бөлүгүнүн жаңы имаратында тартылып, интернетте ыкчам тарап, колдонуучулар тарабынан жылуу пикирлерге чулганды. Бүгүнкү күндө чек арачылардын социалдык маселелерин чечүүдө алгылыктуу жылыштар бар. Турак жай, зарыл инфраструктура курулууда жана бул багыттагы иш уланат. Мамлекет башчысы чек арачылар алдында сүйлөп жатып, алар талыкпаган кызматы менен элибиздин бейкут жашоосун, тынчтыгын, Кыргызстандын чек арасынын бекемдигин камсыз кылып жатканын белгиледи. Урматтуу чек арачылар, өзүңөрдүн парызыңарды аткарып, милдетиңерди ак өтүп, биздин элибиздин жашоосунун тынчылыгын, мамлекеттин чек арасынын бекемдигин, мамлекетибиздин бүтүндүгүн мына камсыз кылып турасыздар. Сиздер баарыңыздар тең өзүңөрдүн өмүрүңөрдү, тагдырыңарды ушул кесипке арнап, мына кызмат кылып келатасыңар. Ал үчүн мен силерге рахмат айтам баардыгыңарга. Ушундай эле сөздөр Ош облусундагы Жаңы жер чек ара заставасынын ачылыш аземинде жаңырды. Өлкө башчысы чек ара заставасынын жаңы комплекси, 2 кабаттуу казарма, офицерлик курам жана алардын үй бүлөлөрү үчүн үй менен таанышты. Анын аймагында машыгуучу плац, аскердик даярдыктан өтүү үчүн атайын жайлар, спорттук аянтчалар жайгашкан. Иш сапарынын алкагында президент Жалал Абад облусунун өнүгүүсүнө түрткү болчу Бишкек-Ош автожолунун Маданият Жалал Абад тилкесин реабилитациялоо долбоору менен таанышты. Курулуш ушул октябрда башталат. Калыбына келтирилчү тилкенин жалпы узундугу 67 чакырым. Жолдон сырткары долбоордо 5 көпүрө, 165 майда жасалма курулуш, базарлар жанында унаа токтоочу жай. Ал эми калктуу конуштар жакта аялдамалар пайда болот. Өлкөнүн өнүгүүсүнө реалдуу күч бере турган, бизге эң керектүү зарыл адистерди даярдаганды үйрөнүшүбүз керек. Мына азыр адистердин сапаты, адистер, кадрлар тагдырды мына чечип атат азыр. Чечип атат. Мына буга чейин мына биздин көп вуздар акчанын артынан түшүп, коммерцияланып, экономист, юрист, мына кайсы жактан көбүрөөк акча түшсө, ошол жакка мына багыттап кетип атышат. Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин ачылышында болсо президент Сооронбай Жээнбеков эмгек базарынын талаптарына шайкеш келген жана өлкө муктаж болгон адистерди даярдай турган билим берүү тутумун киргизүү зарылдыгына токтолду. Мамлекет башчысы белгилегендей, экономиканын өнүгүүсү биринчи кезекте билим берүүнүн сапатынан, билимдүү адистерден көз каранды болот. Заманбап сапаттуу билим берүү өлкөбүздүн туруктуу өнүгүүсүнүн кепилдиги.